Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, туугандар. Бүгүн сатууда 3 жаштагы ушу Орловский документ менен өспүрүм бар туугандар. Ушундай токтотуп турчу. Жылкыны бир көрсөтүп берели. Россиядан келгенине туугандар 1 айдан өтүп калды. Жаңы минип үйрөтүшүптүр. Жаңы минги экен буйруза. Арка жактары, санет буту, ден соолук туугандар бардык жери жылкыныкы таза. Мындай далында 0.12 деген табырозу бар экен. Кашказын көрсөтүп коеюн. Жаныбардын мындай кашказы бар актымшы. 4 буту ак туугандар. Такаларын жаңы кагып коюштур. Такаларга үйрөтүп. Баскандагы көрсөңөр болот. Кайтарар бул. Жаныбар. Сыны туугандар көрүп турасыңар. Бою 1.64, 1.65 плюс-минус туугандар примерно ошондой экен. Буйруза ичип жегендери жакшы туугандар. 4 буту тең таза экен. Жылкынын толук көрүнүшү. Жана узундуктары, мүчө башы, туяктарын ушундай токтоп турар, буттарына бир көрсөтүп коеюн. Туяктары тик туяк, таза. Шишиген жерлери жок. Арканкы буттары 4 казыгы тең таза. Жаңы таказы менен 4 бутунда тең. Булчуңдары такага жоош экен туугандар, аябай. Эми конь заводдогулар ручной болот да, ошого жоош болот. Туугандар эч нерсе көрө элек, улакта көрө элек. Бул эми жаңы үйрөнгүч. Негизи жылкынын мына сооруларын, булчуң эттери аябай жакшы өрчүптүр. 3 жаш өспүрүмгө өтө мыкты. Дареги туугандар Бишкек шаары Дача сууда турат экен. Кимге жаккан болсо ушундай туруп туруп. Кимге жаккан болсо туугандар мына байланышка чыгасыңар. Документтери бар. Документтер силерге каршы үйүндө калып калыптыр. Документтердин сүрөттөрүн видеого кошуп коебуз туугандар. Таза Орловский порода. Кайсы конь заводдон чыккандардын баардыгы жазылган. Ал жактарын өзүңөр көрсөтөсүңөр. Эми тууган баазын өзүң айтып койсоң, баазын өз-өзүң аны уккан жакшы. $3800, Кеми барбы? Кеми бар экен туугандар. 3000. Негизи жоош бекен колго, аябай мындай характерлери жакшы, жаман адаттар жок жылкыда. $3800 коюлду. Жоошуп калды негизи, мингени. Дагы жакшы тарбия кылып, жакшы өспүрүм экен туугандар негизи. Сын сыпаты мүчө башында өзүңөр бир көрсөңөр болот. Биз ар дайым эле номерлерди алдына жазып калтырабыз. Ошол номерлер аркылуу байланышка чыксаңар болот туугандар.